Аялдын теңир ата берген кызмат ордунан туура эмес өскөн багыты кайсы? Эмне туура келбейт теңир алдында аялдын? Шашмалык, алдамчылык, кенебестик, бийликке кызыгуу, менменсинүү, бирөөнү башкаруу, күйөөгө теңелүү, куру намыс, мактанчаактык, катуу кыймыл, куру кыял, байлыкка кызыгуу, жасалма мамиле, эки жүздүүлүк, кыянатчылыкка барык, сезимсиздик, тилге кирмелик, бул жеңилдик. Мына ушул сыпаттардан алыс болуңуздар. Мына чыныгы дүйнөдөн жаның келсе жалганга айтканга болбойт экен да. Илимдүү деп атат. Ааламдык илим менен калыптаныңыздар. Могу кыргызчылык, жылдызчылык, сыйкырчылык менен калыптаныңыздар. Аялдын да кандай орун, табыгый орун болуш керек? Естественный, сверхъестественный кандай сыпат болуш керек? Сыпайы мамиле, назик, купуя сыр сактаган, токтоо, жөнөкөй. Көрдүңүз, ушул сыпаттар Кудайда бар, ошол сыпат сизде болуш керек. Кудайда жок сыпат сизде болбош керек. Ал алдамчы эмес, ал кенебес эмес, ал куру намыс эмес. Караңыз мына. Ошол сыпаттар кайсылар экен? Теңирде болгон сыпат же аялда болгон сыпаттар кайсы сыпаттар экен? Токтоо, жөнөкөй, кечиримдүү, тил билгилүү, чечкиндүү, карапайым, кайрымдуу, илимдүү. Аял теңир тараптан көп нерсеге, кызматка, жоопкерчиликке милдеттендирилген. Аял өзүнүн жол жобосун өздөштүрө албаса, айланан оксуз, күйөөлөрү кунсуз, турмуштары эптемей, мамилеси маңызсыз. Ошондуктан энелер, сиздер периштесиздер. Сиздер тазасыздар, сиздер тез өсөсүздөр. Мына бизге сабакка барганда 70% аял барат, 30% эркек барса. 70% ошо жашы өтүп калгандар барат. Эмнеге десең, ошолордо мынабу тело, могу тирүүчүлүк жашоодо ар кандай сыноодон өтсө кубулууга жөндөмдүү дейт. Ошо сыноодон өтүп, кырсыкканыңыздар жакшы болгон. Себеби сиздер бышкансыздар. Баягы кийисти деле былчылдатып бышканда кийин жакшы болот. Же булгарыны деле ийлегенде, терини деле ийлегенде кийин урунганга кайыш кылабы, басмайыл кылабы, өтүк кылабы, бышык болуп атпайбы? Ошондуктан мен дагы мына ааламдан берилет. Арстан алай дейт. Адам көтөрө алгыс теңирдин сыноолорунан өтүп, анан улуу күчтөрдүн энеси деп табылды дейт. Ошондуктан сиз өткөн кайгы, моң, капа, кысылуу, кыжаалачылыктын баары ал сизди бышыруу үчүн болгон. Мына урматтуу энелер, келиңиздер мына. Энергиядан жаралыпсыз, материя катары кызмат кылып бериңизчи. Мен дагы жакшы сөзгө мукташмын. Себеби мен энеден бөлөк өскөм. Мактоого мукташмын, колдоого мукташмын. Ар бир адам азыр, эркек эле эмес, сиздер да мактоого мукташсыздар. Сиздер да колдоого, сиздер да өзүңдү таанытууга мукташсыңар. Ошон үчүн кыргызга кут түштү, куттун далили Арстан Алай экен деген ошол. Арстан Алайдын сөзүндө кут, көзүндө от бар экен деген ошол. Мен сиздерди жаратып, жасап алам. Мен сиздерди боёп алам. Мына, паровое отопление, материя катары ысык чыгарган болсо, адамда, Кудайда, теңирде, периштеде эмне сыпат болсо адамдын ошо өзүндө ошол бар. Ал боёй алат, ал жомоктоштура алат, ал мээрим төгө алат, бир кезде эле каарын төгүп соттой алат, бир кезде эле каргай алат, бир кезде эле мактай алат. Керек болсо табиятка мээрим төгүп, мына күл музыка болгон жерде көңүл бөлгөн адамга жакшы өсөт дегендей, табияттагы сиз мээрим төксөңүз, күлүп жайнап турсаңыз табият өсөт. Анткени теңирдин керемет касиети сизде бар. Ошондуктан табиятка мээрим төккүлө. Мына кыш болбойт деп айттылар Арстан Алай, чын эле ошол болуп атат дейт. Ал информация эмес. Ал мен ошону жаратып алдым. Эмнеге дегенде башатта кыш болгон эмес. Башатка кайтып атабыз. Демек кыш жоюлат. Башатта пенде болгон эмес, жаратуучулар болгон. Демек пенде жоюлат. Башатта адам жаралганда дин болгон эмес да. Демек дин жоюлат.
мына ошентип урматтуу улуу журтум, ушу